Assalomu alaykum, urmatli damlalar, urmatli imamlar, urmatli Semetey ayilining qariyalari, aqsaqalдар. Bugun rayonduk borborduk mechitine xush keliptirsizlar. Mına bugunki bizning tegerek stolubuzun negizgi maqsati mına bir yıldan beri talquga alıp elge tushundirish işlerini жүрgүзүп kelatabız. Бұл өткен жылы 2024 жылы декабрда урматтуу президентибиз улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген бир жарлыкка кол койгон. Уңгу жол деген нерсени бул күнгө чейин бизде уккан эмеспиз. Бул жаңы кыргыздагы жаңы термин болуп эсептелип атат. Анткени уңгу жол деген илгери доктрина деген сөздү бизге азыр уңгу жол деп которду. Мындан кийин доктрина деген сөзүн уңгу жол деп туруп алып барабыз иншаллах. Бул өз убагында алынган бир жарлык болду. Улуттук дем. Энди ушул жерде бир элге бир мындай бир жакшы бир элдин маанайын көтөрө турган бир маанилүү сөздөр бар да. Улуттук дем дейт. Ulut demingdi kötör, özüңdü özüň boyuңdu kötör. Mına mamleketimiz üçün, elimiz üçün, jerimiz üçün, ata-enelerimiz üçün, el jurt üçün kızmat kıla turgan baldardy östürüp çykkın. Mından kийинки kelечегибиz ulutubуздун demi күчtүү bolsun degen maksatda uluttuk dem jana dүйнөлүk biyiktik. Oşol uluttuk dem menen ulutubуздун kaada saltın, örp adatın, eskiden ata-babalarımız üretip ketken joldu bekem karmao menen biz dүйнөлүk biyiktikке чыгат экенбизде. Мына караңыздар, ошундай бир маселеде жарылык алып атат. Чын-чынында бул бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибиздин идеологиясынын өзөгү болуп калды. Бул вакытка чейин мамлекетибиздин идеологиясы жок деп келдик. Мына таптайын идеологияны президентибиз бизге дайындап берди. Эмесе ошол президентибиздин ошол уңгу жол программасы жыл бою мектептерде талкууладык. Окуучулар менен, мугалимдер менен ар бир жерде мына айылдарда имамдарыбыз биз кошо барып бул иштерди талкуулап, элге жеткизип түшүндүргөнгө аракет кылдык. Ошондой эле мамлекеттик администрация менен биргеликте дагы бир талай жыйындарды өткөрдүк. Быйылкы жылдын жыйынтыктоочу тегерек столу катары мына сиздерди бүгүн чакырып отурабыз. Ушул Семетей айылынын акылмандары, имамдары жана аксакалдары келип отурасыздар. Келген кадамыңыздарга Алла Таала нур жаадырсын. Ишиңиздер ийгиликтүү, өмүрүңүздөр берекелүү болсун. Мына ушул программаны кандай деп кабыл алып атасыздар бүгүн? Курмантай эке, аксакалдардын ошол Семетей айыл өкмөтүндөгү аксакалдардын жана район Манас районундагы аксакалдар коомунун төрагасы мына Курмантай экебиз бир өзүнүн ой пикирин айтып койсо. Рахмат. Мында айта турган эмне? Биздин багы ой пикир бул ата тектен келе аткан базы бүгүнкү эле уңгу жол эмес. Уңгу жол мурдатан эле болгон, икерген. Бага биздин өзүбүздүн кыргыздын каада салты, үлп адаты, ортодо ата-эне менен баланын болгон мамилеси, балага кандай караш керек, тартип кандай болуш керек, келечек кандай, баягы канчалык биз бири-бирибизге ынтымак алып келсек, ырашкерлик алып келсек, өзүбүздүн билген билимибизди бирөөгө жеткизсек, кыргыз баласы оңолсо, турмушубуз оңолсо, жакшылык болсо деген ниетте. Буну президентибиз өз убагында мындайча айтканда элге түшүндүрмө кылып берди. Эл арасында өзүңүз билгендей ар жерде чогулуш болгон жерде айтып жүрдүк. Өзүңүз мына башында болдуңуз, администрациянын арасында, мектептерде болдук. Ушунун баардыгы келечекте биздин муундар, жаштар, жаш ата-энени сыйлай тургандай, карылар жаштарды сыйлай тургандай, келечекте жашооду жакшы жолго сала турган мындайча айтканда заман келди. Ушул заманыбыз кут болду деп ойлойм. Рахмат, Курмантай эке. Сиздердин де мээнетиңиздер көп, мен де көп байкап жүрдүм. Ошол уңгу жол программасын элге түшүндүрүүдө,
el arasında көп işlerdi atkарып жүрөсүz дагы. Şu el arasında daima aytıp, elge түшүндүрүү иштерин жүргүзүp келатасыз. Алла Таала сиздин ишиңизге ийгилик берсин. Эмесе сөз кезегин биз Мухтар мырзага берсек, Мухтар эке, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул программа кабыл алынганга чейин элибиздин мурунку идеологиябыз кандай болгон? Мына азыркы күндөгү таптайын идеологияны мындан кийин кыргыз эли кандай жашаш керек, кандай багытта кетишибиз керек, мындан кийин биздин кыргыз мамлекетинин багыты кандай болот, кыргыз элинин келечектеги багыты кандай болот, ушулар жөнүндө мына ушул Оңгу жол программасында кенен айтылган. Ушул маселеде сиздин оюңуз кандай? Ошол жерден кесип коет кийин кайра баштайт. Өзүңүз билгендей, ушу 1 жыл мурун эле президенти Садыр Жапаров Нуркожоевич ушу Оңгу жолуна стратегия жарыялап, биз да ошо чогулуштарга катышып калдык. Ошол жерден өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтып калдык. Эми албетте Оңгу жол бизде мурунку стратегия 7 осуят деп келген. Манас атабыздын 7 осуяты деп. Ошо 7 осуяты менен кошо мына иман жолунда жасап аткан аракеттүүлүктөрүбүз менен кошо мындай чагылышып неметкен, чогуу жүрө турган иш экен, менин түшүнүгүм боюнча. Албетте биз колдойбуз. Биздин президентибиздин демилгесин колдойбуз. Бул накта биздин өзүбүздүн улуттук неме стратегиябыз болуш керек. Биз дегеле ушул канча 170 мамлекет болсо, ошол 170 мамлекеттин арасында ошол өзүбүздүн стратегиябыз менен, өзүбүздүн улуттук политикабыз менен биз бөлөк элден айырмаланып турушубуз керек. Анын иман жолу мен ойлойм ушу үйдөн башталат. Үй тарбиядан. Биз мына колубуздан келишинче ушу аксакалдарга, бизден туш курак балдарга, өзүбүздөн жаш инелерибизге, чоңоюп келаткан өспүрүмдөргө ушу айтып келатабыз, түшүндүрүү жумуштарын алып келатабыз. Эми алдын ала эле эң негизгиси жаш өспүрүм балдардан башташ керек. Мен ойлойм, ар бир айылда, ар бир сенин айлана чөйрөңдө ушу кичинекей балдарды эң бысмыла деген эле туура учурашып, туура салам берип, ошонун иманын жогорулатып, ошолорго туура тарбия берсек, биз мына Оңгу жолунда элебиз деп ойлойм да. Анан ошо азыр алхамдулилла шүгүр мына көчөбүздө азыр Мукатай келатыр деп бизди кичинекей балдардын баары тааныйт. Көчөбүзгө келсеңиз баардыгы илгерки заманда эле. Азыр шаарга барсаң, нар жак бер жак сыртка чыксаң, байкап каласың, кичинекей балдар сени карамак эмес. Керек болсо сени карап туруп кагаз чытап келет, же колунда нерсесин чытап келет. Ошо мен ойлойм, ушу айылда бизде ассалам алейкумдан баштасак, туура жолдон баштасак, анан жүрөгүнө иман орносо, анан ушу Оңгу жол менен чагылышып, ушу туура президенттин айткан жарлыгы менен иш жүрөткө депчи. Анан бул биринчи. Экинчи нерсе, биз дагы бир мына азыр заман ушундай болуп баратат. Тазалык деген нерсе. Ушул магазинде баардык нерсени сатат, обязательно бир пакеттин ичине салафан, илгеркиде баягы кагаз жок да баягы. Советтер Союзунда кагазга ороп берчү эле, ал кагазды дагы бир жака жаратып жиберчү эле, такыр болсо от жакканга. Анан ушу Оңгу жолунда мен ойлойм, ушу дагы айтып кете турган нерсе, ушу тазалыкты биз өзүбүздүн мекенибизди мына мусордон коргоп, өзүбүздүн колубуздан келсе ушу жолго чыштап кетип аткан таштандыны, эй балам, мына алда мына мусоркага чыштап кой деп айта турган жөнүбүз бар. Аксакалдар. Ошол рахмат көңүл койгонуңарга. Рахмат, өмүрүңүз узун болсун. Эң туура сөз айтып кеттиңиз. Бул башында биз жана улуттук жанагы мамлекетибиздин улуттук идеологиясын ар кайсы жолдордон издеп келдик. Мурун бул 30 жылдан ашык биз ушул маселеде көп күрөшүп, көп иштер жасап келгенбиз. Анан ошондо айтканда да илгери биз айттык да, мына Кудайга шүгүр эгемендүү мамлекет болдук. Ушул жактан чыккандан баштап Бишкекке киргенибизче
Сосновка, Ивановка, Петровка, Новопокровка деп опкалардан качан кутулабыз деп мындан 30 жыл мурун газетага жазам деп балага калгам да. Мына азыр ошол Кудайга шүкүр жакшы жолго түшүп мына Покровка деген айылыбыздагы Семетей айылы болуп, Манас атабыздын атын алып жүргөн район жана Семетей атабыздын атын алып жүргөн айыл болуп калдыгы. Бул биздин улуттук идеологиябыздын мындайча айтканда мындай иш жүзүнө ашканынын бир натыйжасы да. Кудай кааласа эң туура сөз айттыңыз, балдарды тарбиялаш керек. Балдарды жашынан тарбиялап, эч жок дегенде улууларды көргөндө салам айтып, анан жет атасын билип, санжырасын билип, кайсы уруудан, кайсы улуттун ким десе кыргызмын, кыргыздын кайсы уруусунан уруусун танып, жет атасына чейин мен атам мындай болгон, чоң атам мындай болгон, чоң атамдын атасы мындай болгон деп жет атасына чейин билип жүргөнү бул эң сонун нерсе болот да. Ошондуктан эң жакшы сөз айттыңыз. Алла ишиңизге ийгилик берсин. Дагы бир нерсе айткыңыз келеби? Айтып коюңуз. Кошумча кошом дейсиз. Кошумча кошуп кете турган нерсе, мен баа сиз ажыке эзиңизде 2000-жылдары районго депутат болуп, ошол жерден бир сессиядан туруп айтып элем. Биздин азыр ошол мезгилде эле бизде бир аз балдардын иманы качып бараткан да. Илгери аксакалдар бөлөк сөз менен сөкпөчү. Эң коркунучтуу сөз иманын качкыр деп урушчу да. Ошо эң негизгиси мусулман балага иман экен. Ошо иманыбызды бекемдейли. Анан мен ошондо эле айтып элем, мектепке иман сабакты киргизиш керек деп. Ошондо мага бирөөлөр каткырып күлдү эле, мамлекет менен динди аралаштырууга болбойт деп. Бирок мына азыр ошол заманга келе атабыз. Мен ойлоп атам, ошо мектепте дагы кошумча мына өзгөчө мына акыркы 2 класстарга, 10-11 класстарга жаңы мына характер туруп келе аткан мезгилде аларга иман сабак сөзсүз керек. Баракалла. Мен ошону кошумча кылып айткам. Рахмат. Рахмат. Мухтар эке, сизге рахмат. Эмики сөз мына Чоң Капка айылынын имамынын орун басары Дуулат Дамлада. Кана Дуулат таксыр, сиз оюңуз кандай? Мына ушул президентибиз абдан сонун программаны, абдан сонун доктрина, мына оңгу жол программасын бизге сунуштап, жарлыкка кол коюп, колубузга берди. Алгыла элим. Мына мен сиздерге туура жолду көрсөтө турган бир программаны тауып бердим. Мындан кийин келечекке карай туура жол баскыла, туура иш кылгыла, жаштарга туура тарбия бергиле деп бизге алдыбызга берди. Эми ушуну иш жүзүнө ашырыш үчүн, ошол оңгу жолду мындан кийин дагы иштеп кетиш үчүн, ушуларды иш жүзүнө ашырыш үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойсуз? Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу ушул жерде отурган жыйындын катышуучулары, бул биз жаңы угуп атабыз, оңго деген эмени. Бул жакшы нерсе экен. Бул өзү негизи бактылуулукту Аллах Таала бир гана динге койгон да. Бул бактылуу болуш үчүн, жакшы жашаш үчүн адам ошол Алланын өкүмүн аткарыш керек биринчиден. 5 маал намаз окуш керек. Ошо намаздын ичинде анан 12 миңден ашуун деген бир пайда бар. Ошо 12 миңден ашуун пайданы Аллах Таала ошо берет. Жанагы үйдө талим тарбия деген үйдөн башталат. Жанагы үйдө китеп окуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жашоосуна түшүш керек. Үйдө биринчи бисмилла дегенде туалетке сол буттан кирүү менен башталат үйдө талим тарбия деген. Туалетке айтып дуазын айтып кириш керек. Ошол нерселердин баарын биз колдонуп отурган болсок, Аллах Таала өзү оңдойт бизди. Биз өзүбүз менен өзү оңдоп кете албайт экенбиз биринчиден. Биз Аллага кайрылышыбыз керек. Бул жакшы нерсе. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, иман бул тазалык жарым иман деп, ошол үчүн тазалыкта болуш керек. Ошо үйдө таза турган үйдө шайтан да жолобойт, жанагы идиш-актарда таза болуп турса шайтан да жолобойт, адамга фикир, жаман нерселер да келбейт. Мынакей азыр мына биздин азыр даватчыларыбыз бар. Мен өзүм даватчымын. Мисалы үчүн милиция кызматкерлери бир жерде кылмыш болгондон кийин барып туруп ошол кылмышкерди барып издейт экен. Бул урдап кетти эле, муну союп кетти эле, муну өлтүрүп кетти эле деп туруп алар издейт экен. А даватчылар алдын ала барып туруп бул нерсени токтотот экен. Бул арак деген жаман, сигарет деген жаман, буга жолобогула деп туруп алдын ала булар кылмыштын алдын ала ишти токтотуп жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарат экен. Эми мен ушул айтарым, бу жерде
ошол үйдөн башталып туруп талим тарбия китеп, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын китеби бар, ошолорду окуйук, пайгамбардын өмүр баянын окуйук. Анан ошолордун баарын үйдө биз үйрөтө турган болсок, анан кийин жашоо сонун болот. Эч кимге өйдө карап сүйлөбөйт. Эне ата-ана, бала энеге карап, балдар ата-энеге карап өйдө сүйлөбөйт. Ушул талим тарбия ошол эмеде, динде ошол. Дин менен эле жашасак ажеке бактылуу болобуз. Анан ушул жанагы сиз айткандай, Муктар эке айткандай, бул эмени киргизиш керек, имам сабагын. Мынакей биздин ажобузга. Имам сабагын киргизип койсок, 40 эле мүнөт же 1 саат жетет ошол. Ошо акырын биздин убакта, Союздун убагында бар эле ушул. Ошол убакта мынакей Курандар жатталып калды эле, ошолдор сабактар бар эле. Кийин жок болуп кетти. Биз азыр эмне болсо эле эмне заман бузулду деп калдык. Заман бузулган жок, биз адамдар өзүбүз бузулдук. Заман бузулган жок, мына ошол эле асман, ошол эле күн турат. Турабы ажеке? Туура. Ошол мен ошо колдойм. Мына ажеке мынакей анан жумаларда ушул нерселерди көбүрөөк айтыш керек. Анан балдарыбызды колдон келсе жумага эрişип келейик. Ушул жерден жакшы сөз угуп кетсин. Кечинде жумага эрişип келейик, балдарды мечитке эрişип келейик. Анан мечитте жакшы сөз сүйлөнөт да. А биз азыр мына дүйнө менен аралашып калдык. Балдарыбыздын баары телефон менен аралашып калган. Ата-энелер өзүбүз балдарды карабай калдык. Телефонду колуна карматып коебуз, балам ойноп турсун дейбиз. Анан каяктан талим тарбия болот бизде? Биринчи өзү аксакал, өзүбүздөн баштайык. Аксакалдар аксакалдай болуп туруп, балдарга акыл насаат үйрөтө турган болсок, биздин балдарыбыз угат. Анан өзүбүз аксакал болбосок, сакалды болсок коюп алганбыз, өзүбүз болсо тамекини чегип атсак, өзүбүз арак ичип атсак, анан каякта биздин балдар угат? Бул нерсе болбойт. Өзүбүз аксакалдардын акыл насаат айтсак, анан аксакалдарды угат адамдар. Анан мына көчөгө мусор таштабайт. Ошол нерсени өзүбүздөн баштайык, ар ким өзүбүздөн оңолоюк болду. Рахмат. Эң туура жакшы сөз айтып кеттиңиз. Мынагы тазалык маселесине токтолдуңуз. Тазалык бул тазалык деген албетте бул эң жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз тазалыкты сүйгөн, жана Алла Таала дагы тазалыкты сүйөт. Ошондуктан таза болгонго, таза коом болгонго аракет кылышыбыз керек. Мына биз көп дүйнөдөгү шаарларды кыдырдык. Кээ бир шаарларда көчөсүндө жөн элемдей өтүп баратканда көрсөң бир мусор көрбөйсүң да. А бизде кааласак мусорду жолдун четине таштап кетип атабыз. Десе айыл өкмөт тазалаш керек, айыл өкмөттүн работниктери, акимчиликтин работниктери тазалаш керек деген бизде ой пикир бар да. Ал тазалыкты ар бир үй бүлө өзү тазалаш керек. Үйлөрүн таза кармап, көчөсүн таза кармап, ушунда тазалыкка бекем болушубуз керек. Эң туура сөз айттыңыз. Кудай кааласа, Алла Таала ишиңизге ийгилик берсин сизге дагы. Нурбек ажеке, мына быйыл ажыга барып келдиңиз. Эми сөз сиз менен эми ошодон түгөтсөк, ушу менен бир кичине округлать этсек, биринчи сизге бериле турган суроо, мына албетте мындай да, бизде ошол кээ бир учурларда дин менен мамлекетибиздин ишин бири-бирине карама-каршы кое беришет да. Мына Дулат мырза айткандай, биз эч качан карама-каршы койбой, дин менен мамлекетибиздин ишин бирге кой берип, биз диндегилер дагы мамлекетибизге жардам бере турган болсок, мамлекет диндарларга жардам бере турган болсо, эр шаркак иштей турган болсок, ишибиз оңолот. Ошондуктан кээ бир акылмандар бүгүнкү күндө чыгып алып, башканы айтып, тиякты айтып, буякты айтып атат. Биздин ата-бабаларыбыз диндар болгон, туурабы? Ата-бабаларыбыз ошол Молда Кылыч, Молда Нияздар, бүт бардыгы диндар болгон. Кийинки эле ошол мамлекетибиздин биринчи түптөлүшүн куруп кеткен ошол Арабаевдер, Жусуп Абдырахмановдор бардыгы медреседен илим алган инсандар болгон да. Ошол Кыргыздын эң биринчи мамлекеттүүлүгүн курап, революциядан кийин автономиялык облустун уюштуруп, Кара Кыргыз автономия облусу, кийин Кыргыз республикасын уюштурганда дагы башчыларыбыздын көбү диндарлар болгон. Ошолор баары медресени бүткөн инсандар болгон. Мына эми бүгүнкү күндө ушул дин менен мамлекеттин саясатын карама-каршы койбостон, бири-бирибизге жардам берип, жакшы иштерде бири-бирибизге көмөкчү болсок деген ниетибиз бар да. Сиздин оюңуз кандай ошолда? Абдан туура суроо болду. Алла Таала мактуулар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам болсун. Бул адам баласы ой жүгүртүү үчүн биринчи тарыхты окуш керек. Арткы ата-бабанын көптөгөн адамга таасир бере турган, адамды туура жолго үндөй турган бул тарых. Тарыхы жок эл жок. Эгер биз тарыхты окубаган болсок, тарыхты билбеген болсок, анда биз эч кандай элди туура жолго салышыбыз
оорураак болот. Ошондуктан ар дайым мен айтарым, тарыхты окусак, эгер тарыхты окуган адам ал дин менен мамлекет эч убакта бөлбөйт. Анткени эмне мамлекетибиздеги жашап жаткан жалпы калайык калк баардыгы мусулмандар. Ал жерде эч кандай бөлүп андай мындай деген адам ал өзү мындайча айтканда окубаган адам дейбизби, же ой жүгүртпөгөн адам дейбизби? Биз тарыхка көңүл бурсак, не бир мыкты инсандарыбыз болгон. Биринчи адамды биздин ата бабабыз үчкө бөлгөн. Не деди? Киши, адам жана инсан деди. Киши деген адам бул карапайым. Элге карачы, ким келди десе, бир киши келди дейт да. Тааныбайт. Бир киши келди деп коет. Андан кийин ошол киши деген бул өзүнүн тирлигин, кажатын гана бүтүргөн нерсе. Аллах Таала адамды жанын түлүк кылып жаратты. Бул уруктан азык ала турган нерсе. Дене топурактан жаратылып, топурактан азык ала турган нерсе. Күндүк. Ошол топурактан азык издеген адамдардын баары киши болот. Андан кийинки ошол киши болуп туруп ой жүгүртүн адам болот. Ошол адам гана адамды тарбиялап чыгара алат. Өзүң киши болуп туруп эч убакта адамды тарбиялап чыгара албайбыз. Биз өзүбүздү адам кылышыбыз керек. Адам болгондон кийин адамдын эмнеси болот? Максаты болот. Мен эртеңки күнү уул тарбиялайын, элиме кызмат кылайын, жериме кызмат кылайын, колумдан келген жакшылыгымды кылайын деп адам болот. Анан ошол элге кызмат кылган, жакшылык кылган, иш кылган элди, адамды эл өзү инсан кылат. Ошол инсан анан тарыхта жазылып калат. Жана сиз айттыңыз, Жусуп Абдырахманов, Ишеналы Арабаев, ушундай мыкты инсандар, немир жазуучуларыбыз бар, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Касымалы Жантөшев. Баракалла. Ушундай немелерди окуш керек. Сынган кылыч деген китебибиз бар биздин. Ошону окушубуз керек. Манас, Семете, Сейтекти окушубуз керек. Тарых. Тарыхы жок, биз эч кандай эчтекени обсуждение кыла албайбыз. Ошон үчүн эл болуш үчүн, журт болуш үчүн, элге кызмат болуш үчүн жана да ушул жашоодо изибизди калтырыш үчүн эч бир инсан боло албасак да адам болуш үчүн эмне туура жүрүшүбүз керек. Жана дагы Пайгамбар саллаллаху бир айткан жери бар. Эгерде жердин астында тынч жаткың келсе де жердин үстүндө тынч жүр дейт. Баракалла. Эң сонун. Ушуну айтат элем. Эң сонун. Бизден келсе кечиресиздер, кыргыз элине жакшылык каалайм. Ар кандай бир адамдык максат, бул идеологияда адамдык максат келет. Эгер идеология жок болсо биз киши болобуз. Курсабыз тойгузабыз, эртең менен турабыз, кечинде жатабыз. Бул киши айткандай балага телефонду беребиз, өзүбүз отунубузду чабабыз, ушул болот. Адамдык максатыбыз болсо, анда убактыбызды жайгаштырып, ар кандай келечекте кадам таштаганга мүмкүндүк болот жана максатка бекем турууга жардам болот. Айым рахмат. Алла разы болсун. Кудай ишиңиздерге ийгилик берсин. Урматтуу жамаат, жакшынакай мына Нурбек ажекебиз жакшы сөздөр айтып өттү. Албетте мына бүгүнкү ошол улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу бул келечектеги биздин кыргыз журтунун, Кыргыз Республикасынын келечектеги бир максатыбыз. Ушул максатка жетиш үчүн баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Мына жакшы сөз айтып кетти, адам болуш керек деген заманыбыздын залкары, урматтуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жакшынакай бир сөз айтып кеткен. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Күн сайын адам болууга аракет кылышыбыз керек. Алла Таала баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик берсин. Амин. Алла Таала өмүрүңөргө береке берсин, ишиңерге ийгилик берсин. Кудайым ушул жалпы мамлекетибизге тынчтык берсин. Мамлекетибиздин ичинде эл журтубузга иман, инсап, ынтымак, ырашкерлик берсин. Президентибиздин ишине ийгилик берсин. Жалпы элибизге Кудайым жакшылыктарын көп кылып, жамандыктан Кудайым өзү сактасын. Амин. Рахмат сиздердин келгениңизге. Рахмат. Ишиңиздерге